Азыр сиз бир художниктин өзүнүн эмгегин көрүш үчүн анын бир жумушканасына барып, ошол жерде олтурсаңыз, ал сүрөт тартат. Өтө керемет бир аттын сүрөтүн тартты дейли. Өтө сонун кылып тартты. Анан ошол эки дос сүйлөшүп атат. Карачы, бул художник өтө мыкты сүрөт тартыптыр, карачы, тирүү сыяктуу тартып коюптур деп анын сүрөтүн өтө мактап, баягы баа жеткис сөздөрдү айтып, ошону мактап калабыз, бирок эмне үчүн ошол сүрөттөгү атты жараткан Аллахты мактабайбыз? Мындай жөн эле ойлонуп көрө турган болсоңузчу, эмне үчүн ошол Аллах Таала ошол атты жаратты, ошол жаратуучуну мактабай, жөн эле ошонун сөлөкөтүн түшүрүп койгон адамды мактайбыз? Же болбосо усталарды мактайбыз, өтө сонун куруптур, тим эле башкача деп. Бирок ошол устаны жараткан Аллахты эмне үчүн мактабайбыз? Бул жер бетин жараткан Аллахты эмне үчүн мактабайбыз? Эгерде Аллахты мактай турган болсоңуз, улуктай турган болсоңуз, даңктай турган болсоңуз, Аллахты зикир кыла турган болсоңуз, сиздин жашооңузда кысылуу болбойт. Жан дүйнөңүздө мындай кысылуу, тардык болбойт, кара ниеттүүлүк болбойт. Эмне нерсе болсо дагы Аллахтан болот дейсиз. Тагдырыңызга ыраазы болосуз. Качан да Аллах Тааланы улуктап, зикир кылып жүрө турган болсоңуз. Анткени биз бул жаралган нерселерди мактай турган болсоңуз, жүрөгүбүз карара берет. Канчалык мактаган сайын ошончолук биз артка кете беребиз. Анткени ошол нерсе жүрөгүбүзгө сүйүү болуп кирип керек болсо, түшүбүзгө чейин кирет. Мисалы, бир машинаны жакшы көрүп калдыңыз, аны изилдейсиз, интернеттен карайсыз, ал жак бер жагын. Бирок ошол нерсе колуңузда жок, бирок ошого жетейин деп аракет кыласыз, башка кыласыз, бирок дагы деле жетпейсиз да. Анан керек болсо түшүңүзгө кирип баштайт анан. Эмне үчүн биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам түшүмө кирсин деп анын сигроосун окубайбыз, өмүр баянын окубайбыз же укпайбыз? Качанга биз жаралган нерселерден өйдө чыкпайбыз? Бийик даражага көтөрүлбөйлүбү? Аллахты улуктап, пайгамбарыбыздын сигроосун окуп, аны биздин жашообузга сиңирип, качанга биз ушу жаралгандан мактап эле жүрө беребиз ошолорду? Аллах Таала улуксат. Аллах Таала Кур'анда «Кул хуаллаху ахад». Аллах жалгыз деп айтты. Анын эч бир шериги жок деп айтты, айтат.